Өзгөчө билим берүү кызматкерлеринин эң маанилүү приоритеттүү иштеринин бири. Өлкөдө калктын 50%дан ашыгы жаштар. Аларды руханий жактан тарбиялоо зарылдыгы келип жетти деген адистер акыркы жылдары таалим тарбияны жоготтук деп эсептешет. Бул жаатта көңүл бурулуш керек дешүүдө. Илимдин жетишкендиги цивилизациянын баалуулуктары менен бирге адамдын жеке сапаттары коомдун өнүгүшү үчүн зарыл болуп калат деген оюн бүгүнкү эл аралык конференцияга катышкан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Капыр Мадаминов билдирди. Педагогдун пикиринде руханий тарбия берүү буга чейин формалдуулук менен өтүп келген өзүн өзү тарбиялоо маселесин көтөрүп келген педагог бул жаатта иш алып барып келүүдө. Анткени ата-эне тарбиялайт, мугалим тарбиялайт, бул деле жаман эмес. Бирок качан гана инсан өзүн өзү тарбиялоо маданиятына ээ болсо ал башкача болот. Ошого арнап мен өзү ошол алыскы Лейлек районунда номер 3 эксперименталдык гимназияда 25 жылдан бери ушул багытта эксперимент жүргүзүп атамын. Мына ошол үчүн атайын ушул китепти дагы жаздык, өзүн өзү тарбиялоо улуу инсандык сапат деп. Мына ошол качан гана балдар, жаштар өзүн өзү тарбиялоого кызыгуу ойгонсо, потребность керектүү ойгонсо, ошонун жолдорун билсе, эң сонун натыйжалар болот экен деймин. Мамлекеттин тагдыры жалаң гана илимий билимге, техникалык цивилизацияга эмес, адамдык ресурска байланыштуу дешет. Адистер инсандын ким экени, коомдо өз ордун тапканы, өзүн ким деп эсептерин адептүүлүк, ыйман жана адамдын маданияттуулугуна байланыштуу конференциялар, жыйындар, маданий иш-чаралар өтүп келгендигин белгилешет. Бул нерсенин милдет катары биз мына азыр адистер даярдап жатабыз биздин педагогикалык университетибиз. Ошол педагогдорду биз ошол өздөрүн адептүү кылып тарбиялап, өздөрүн ошол окуучусунун алдында үлгү болуп турган деңгээлге жеткирүү максатты дагы көздөп жатабыз. Демек бул биздин гана иш-чара эмес, жалпы элдик иш-чара болуп эсептелет. Анткени бул адептүүлүккө тарбиялоо биз жашынан башташыбыз керек. Элдик баалуулук катары илгери айтышкан баланы жашынан деп. Эки сөз болгон менен бул эки сөздүн философиялык мааниси өтө зор. Анткени биз жашынан баштап ушул балдарды адеп аклактыкка жана дин соолугуна көңүл бөлсөк, ошондо гана биз эмне ар тараптан өнүккөн чыныгы инсанды тарбиялай алабыз. Ал чыныгы инсан жалпы биздин мамлекетибиздин экономикасын көтөрүүгө, жалпы өнүгүшүнө өзүнүн таасирин тийгизе алат деген ойдобуз. Эл аралык конференция президенттин жарлыгынын алкагында өткөрүлүүдө. Аларды алгачкылардан болуп, түштүк жергесинде атайын окуу жайда уюштурушту. Коомдун негизги күчү болгон бул мугалимдер түзөт. Мугалимдер жаштарга адеп акылакты, үй бүлө тарбиясын, тарбиянын дегеле бардык багыттары боюнча иш жүргүзөт. Мына бүгүн биздин конференциябызга Казакстандан, Түркиядан, Кыргызстандын бардык окуу жайларынан келген мыкты илимпоздор жана ошол концепциянын авторлордун бири болгон Алимбеков Актымат Алагайдын катышып аткандыгы жана бизде үй бүлө мектебин түзгөн, энелер мектебин түзгөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Капыр Мадаминовдун катышуусу, Казакстандан бизде Шаматов Дүйшөн агайдын катышып аткандыгы дагы бул конференциянын абдан актуалдуу экендигин, бул конференциянын жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынып, ошол резолюциянын негизинде ушул бизде көптөгөн мыкты иш-чаралар жүрөт деген ойдомун. Иш-чарада Түркия, Казакстандан белгилүү илимпоздор онлайн байланышка чыгып, өздөрүнүн өспүрүмдөрдүн адеп аклак жана тарбиясына багытталган илимий иликтөөлөр менен бөлүштү. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.